алейкум, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Көптөн бери видео киргизбей калдым эле. Бунун себебинин бири бул сиздерден аз актив болгондуктан, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер анализ кылып көрсөңүздөр, могу менин акыркы 6 айда киргизген видеолордун арасында ошо просмотр деле аз, комментарий деле аз, аны элдер үйрөнгүсү келбесе, элге керек эмес болсо киргизиштин кереги деле жокпу деген ой менен ошол видеолор көптөн бери кирбей калган да, урматтуу достор. Ошондуктан бул нерсе сиздерге эле карайт. Эгерде ошо видеолорду көрүп, комментарийлер жазып, мына деп сурап, актив көргөзсөңүздөр, аны элге керек экен деп, мен дагы ошол видеолорду тез киргизишке аракет кылам, урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарышта "Сенсиз жаным" аттуу чыгарманы көргөзүп кеттим, типаразбор кылып. Азыр бир аз айтчу жерлерди айтып, көргөзчү жерлерди көргөзүп түшүндүрүп кетейин, урматтуу достор. Анда баштасак, башындагы биринчи боюн баштайын, анан кийин вступлениясын көргөзүп берейин. Асы мондой болот: бою ылдый өйдө кылыштетесиздер, эки жолу өйдө кылып туруп, кылыштетип туруп, бир жолу өйдө кылып коесуздар. Башынан аягына чейин эле, припевинде деле, кайырмасында деле, то есть кайырмасында деле, куплетинде деле ушуну колдонуп черте берсеңиздер болот, урматтуу достор. Сенсиз жаным, мен өмүрлүк жаным, жашоонун жолу. Көрдүңүздөр да? Андан кийин же мондай кылып чертсеңиздер болот, урматтуу достор. Бир аз бундагы бою менен черткенде көбүрөөк компанияда чертесиздер да, могу гитаранын үнү катыраак чыгыш үчүн. Андай азыраак компанияда секинирээк чертиш үчүн мондай кылып чертсеңиздер болот да. 4-тү бир чертесиздер, 2 менен 3-тү чогуу бир чертесиздер. Кылыштеткенде 2 менен 3-тү басасыздар. Ошо кылыштеткенче кайра 2 менен 3-тү чертип коесуздар. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жаным. Ушу, урматтуу достор. Эми башындагы вступлениясын көрсөтүп кетсем, то есть багырдын бир аз чертип тургандан кийин ыр башталып кетип атпайбы, могул жери да. Деп туруп, анан кийин "Сенсиз жаным, мен өмүрлүк жаным". Түшүндүңүздөр да ушул жерин. Буну мондай кылып чертесиздер. 3-чү кыл, 2-чи кыл, 3-чү кыл. 4-чү кылды 3 жолу чертесиздер. Кайра 3-чү кыл, 2-чи кыл, 3-чү кыл. 2-чи кыл, 2-чи кыл, 3-чү кыл, 3-чү кыл, 3-чү кыл, 4-чү кыл, 4-чү кыл, 4-чү кыл. 3-чү кыл, 4-чү кыл, 4-чү кыл, 4-чү кыл. Түшүнүктүү эле болду окшойт да, урматтуу достор. Bundan ашыгынча, bundan жакшы кылып көрсөтүп бере албаймын, түшүндүрүп бере албаймын. Мен азыр мондай кылып сиздерге көрүнүш үчүн эле бир манжа менен черттим. Басканда кайсы манжа менен өзүңүздөргө ыңгайлуу болсо, өзүңүздөргө жеңил болсо, ошол манжа менен басып черте бересиздер, урматтуу достор.
Ошол урматтуу достор, үйрөнүп аласыздар да ишенем. Аман болуңуздар, комментарий калтырыңыздар, лайкты жакса басыңыздар, жакпаса дизлайкты басыңыздар, суроолор болсо жазыңыздар. Аман болуңуздар.